Салам айымдар. Бул жөнөкөй гана атала, бирок бунун уникалдуу пайдалары өтө көп. 2-3 жаштан жогорку балдарыңарга таң эртең каша сыяктуу күнүгө жасап берсеңиздер болот. Билесиздер, илгери кыргыздар кембагалдар эч нерсеси жок, бир гана ушу атала менен жан багышкан. Бирок ошондо да оорубастан күч кубатка толо болушкан. Жасалуу жолу да өтө оңой. 2 кашык сары майды кызып турган сковородкага салып, эритип алып туруп, ундан ээлеп, унду ээлегенден кийин аралаштырып башташ керек. Газды пастыракка коесуңар, себеби ун тез күйүп кетет. Тез аралаштырып турбасаңар, ундун түк жагы гана күйүп калат. Үстү жагы ак мойдон тура берет, билинбей. Ошон үчүн тез аралаштырып туруш керек. Аралаштырган сайын түсү өзгөрөт ундун. Түгү тез кызарат, улам аралаштырып туруш керек тез. 5 мүнөттө унду курутебиз, ушундай түстө болот. Муздатып бир аз убакытка коюп коебуз. Муздак сууга 5 кашык унду салып уютуп коебуз. Ысык сууга салбаңыздар, бөлтөк болуп калат. Муздак сууда гана сонун болуп, жумшап, майын болуп калат. Бирок бир аз бөлтөктөр калат, аны элек менен ээлеп алабыз. Атылага турган сууму кайнатып койдум. Ага чейин мам караңыздар, сонун болуп калды. Кайнаган суунун үстүнө, электин үстүнөн уюткан унумду куюп беремин. Куюп көрүңүздөр, бирок баары бир майда бөлтөктөр калат. Ошон үчүн ээлеп алам электин жардамы менен. Эленгенден кийин түгүндө түшкөндө дагы, ысык сууга түшкөндө дагы бөлтөк болуп калат. Аны электин жардамы менен дагы бир сере аралаштырып текшеребиз. Уютулган ундун баарын куюп, ушул көрсөтүлгөндөй кылып, электин жардамы менен майда калган бөлтөктөрдү дагы жоюп алабыз. Ушундай кылып кашык менен улам өткөрүп, суудан куюп, калган аталабызды улам үстүнөн куюп бересиздер. Аталаны ичкенде эч кандай оозуңарга бир нерсе туруп калбайт. Эң азы дегенде 1,5 саат кайнатыш керек. Ушундай жай отто кайнатып бересиздер. Мына даяр. Үй бүлөңүздөрдө күнүмдүк рецептиңизге кошуп алыңыздар. Дагы аталанын башка түрлөрү менен бир жолу куруп алган унубуз көпкө жетет. Идишке салып койсоңуздар болот. Күнүмдүк тамак аш рецептиңиздерге кошуп алыңыздар. Мындан дагы аталанын түрү менен бөлүшөмүн. Менин каналымда болуңуз.